Таңкы регион бүгүнкү көрсөтүүсүн баштайт. Арыбаңыздар урматтуу теле көрүүчүлөр. Кайрадан сиздер менен түз эфирде мына ушундай кыштын суук күнүндө бирок жылуу маанайда сиздер менен учурашып амандашып жаткан кызыңыздар мен Жазгүл Кудайбердиева. Буйруса 1 саат бою сиздердин кызматыңыздарда чогуу болом. Негизи кыргыздын ар бир аял заты өзгөчө ажарлуу, нурдуу, сулуу, ошол эле учурда бала чакасына туура тарбия берип, аларды жакшылыкка үндөөдө ар бир кыргыздын аял заты өзүнүн эбегейсиз салымын кошуп, үй бүлөлүк баалуулуктарды сактоого аракет кылып келет. Бүгүн мына ушундай сонун айымдарды, кыргыздын чоң апаларын конокко чакырганбыз. Анда бүгүнкү студиянын коноктору менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Бүгүн бизде конокто мына ушундай өзгөчө апаларыбыз бар. Жылдын чоң апалар сулуусу сынагынын гран-при ээси Бейшегүл Умиталиева, ошондой эле дал ушул сынактын конкурстун катышуучусу Толгонай Каскенбаева эжекелерибиз бүгүн бизде конокто. Кош келиптирсиздер. Кутман таңыңыздар менен. Рахмат. Силер дагы кутман таң. Рахмат. Эми атайын убактыңыздарды бөлүп, ысык атадан бери мына ушундай эрте менен жетишип келгениңиздер үчүн аябай ыраазычылык билдирем. Ыраазымын, анткени эрте менен эфирге келүү шаардын ичинде туруп да кыйын да. Анан ысык атадан бери келиптирсиз. Рахмат айтайын сизге. Эми дегенде эле өзүңүздөр жөнүндө бир аз кыскачараак маалымат берип кеттиңиздер, Сизден баштайлы. Арыбаңыздар, кадырлуу кыргыз халкым, эсен болуңуздар. Урматтуу улуг элим, кыргыз элим. Бүгүнкү күнүңүздөр, иш күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Маанайыңыздар ар дайым жакшы болсун. Жаратканыбыз ден соолук өмүр берсин. Ушундай жакшынакай көрсөтүүгө келип калганыбызга дагы ушу регион ТВга ыраазычылык билдиребиз. Анткени буларда бизге окшогон мейирман энелерди, таланттуу энелерди, ар бир инсан өз алдынча бир таланттуу да. Анан ошо таланттарды биздин кызыбыз ачып берип атат. Ошо бизди чакырып, жана Айдай Алмазова деген кызыбыз бар. Ошол кызыбыз ушу жылга ар бир эненин, баатыр эненин деп койсоң да болот, ошол таланттарын ачып, багы көп бала чактан бери керек болсо катылып жаткан кыялындагы багы кыялында жүргөн кыялын аткарууга мүмкүнчүлүк берет да. Эми сиз мына ушул эмеге сынакка катышып, өзүңүз айтып өттүңүз, Айдай айым бизге ушул балалыктагы кыялдарыбызды орундатууга мүмкүнчүлүк берет деп. Сиздин дагы балалыктагы бир кыялыңыз ушул конкурска катышуу менен орундалдыбы? Ооба, орундалды. Мен аябай мындай бала кезимде, балалык чагымда дейинчи, мындай ырдаганга, комуз черткенге аябай кызыкчумун. Машботой менен чоң көрбөс чертем. Андан кийин кармабаганым эле бир 40 жыл болуптур. Анан ырдайм, ыргитепти жазып берип, блокноттор толуп кетчи анда. Жана 96 листер деген барак деген калың тептерлер бар эле. Анан ошолорго жазып алып, күндө кечинде концерт коймой болчу 1 сааттан өзүм. Балдар жактырып, азырда балдарым чоңоюп калды эми. Асты 40-ка келип калды, алар айтып калды, бала баарыбызды ырдап жүрүп чоңойттуңуз деп. Анан ошол максатым аткарылды да. Бул жерден жанагы Жолдубай Кайыповдун алгачкы сүйүү деген ырын ырдадым. Алтынай Нарбаева ырдап жүргөн неменин Минусокабы деп ошого салып ырдадым. Эми шүгүр жакшы өзүмө жактан ырдай алат экенмин дедим. Мен эчеге машыккан жокмун, бирок талантымды көргөзгөнгө мындай мүмкүнчүлүк болду деп айта алам да. Анан бул Бейшегүл экөөбүз ошол жактан таанышып, курбу болуп калдык. Бул гран-принин ээси болду. Мен деле оңой эмес экенмин. Мен да мындайын тагынбай келиптирмин. Мен боорукер эне деген номинацияны алгам. Сонун экен. Жакшы. Анан бул жыл негизи 2024-жыл Акчолтой жылдардан болду да. 6-июлда дагы главные мужчины, женщины Кыргызстандан да номинация алгам. Бактылуу эне, үлгүлүү тайыне деген номинация, татыктуу деген дипломдорду, сыйлыктарды алдым. Андан кийин мындан алдым. Жакында жанагы неме барго, чет элде окутуу, Аска консультинг деп коет экен го. Аскат Кубанычбеков, туура эмес айтып атат окшойм. Аңыз Аскат Кубанычбеков ачкан. Ошол жерге барып дагы курама команда түзүп,
волейболдон 3-чү орунду ээлеп, капитан команда Мурас деп койгом өзүм. Ошол жактан 3-чү орунду алдым. Эми айта берсем, мындай ийгиликтер абдан көп. Дагы буюрса, декабрдын 24-үндө ушу мыкты актриса деген наамды алган атам даярдап коюшту. Буюрса поручать берилет, кыргызча эле нака сүйлөйм. Берилет деп күтүп атам. Ошо буюрса, анан дагы келечекте дагы алдыда толтура максаттарым бар. 84-жылы мен 9-класс окуп жүргөндө жана Ленинчи жаш деген газетте, журнал бурчуна чыгып калды да, махабат тастанына тартылат, чачы узун кыздар келсе болот деп, ошо как раз жана Раймалдын Бегимай экен да. Аны аябай жатып алып мечтайт этем, бирок атама айта албайм да, атама. Илгеркилер бизди катуу эле кармаган да. Атама айта албай, ушуну күндө мечтайт этчи, мен барсам эле алат го деганда, менин чачыңыз узун. Аябай узун эле. Мени тааныгандар азыр аябай сулуу элең, аябай чачың узун эле, калың эле дешет. Анан баягы адам кайсы куракта болбосун, ошол куракта деле сулуу болгонго мүмкүнчүлүк болот экен, дагы эле сулуу болгонго аракет кылып, баягы убакыт өткөн менен адам өзү эч качан өзгөрбөйт. Ичиндеги кыял, көздөгөн максаттары сөзсүз ишке ашат. Ошон үчүн эч качан мен мынча чыгып калдым, минтип калдым дебеш керек да. Мына мен деле эмени бүттүм. Дебют деген неме бар атайын. Эме актрисалыкты бүттүм, 3 ай окуп, актриса деген студияда дебют деген. Ошондон Бейльман Наталья Алексеевна деген орус элинин эмеси бар, актрисасы, ошол киши окутту. Азыр билимдүүмүн. Мен деле 20дан ашык кинолорго уже катышып калдым. Буюрса азыр кинолор боюнча сизден сурайт экенбиз. Эми Бешегүл эжеке, сиз мына ушул жылдын чоң апалар сулуусу сынагында гран-прини жеңип алыптырсыз да. Канча уулуңуз, канча небереңиз бар? Кантип ушул сынакка катышып калдыңыз? Ким себепчи болду? Кантип катышып калдыңыз? Кутман таң, урматтуу телегөрүүчүлөр, саламатсыздар. Сиздердин ишиңизге да ийгилик каалайм. Эми мен интернет булактарынан окуп анан мындай деле катышам деген ой деле болгон эмес. Анан 20-жылдан бери эле ошо ар кайсы проекттерден чалып атышты. Анан койчу эми каяктагы сулуулук, мен 60-кеге келдим эми деп эле мойнум жар бербей жүрчү. Анан 20 чалды, 21 чалды. Анан 24-жылы чалгандан койчу эми өзүмдү сынап көрөйүнчү деп катышып калдым. Бул аябай жакшы проект экен. Энелер үчүн, энелерге ушундай жан дүйнөнүн азыгы, жакшы дем берген, жашоого мотивация берген жакшы проект экен. Ошол өткөндө дагы 7 каналга барып интервью бердик, УТРКга бардык. Ошондо дагы Айдай Алмазовага ыраазычылыгыбызды айтып, ушундай апалардын көңүлүн алып, апаларды ушинтип жакшынакай алга карай сүйрөп, картайдым да үйгө отурбагыла деп бизге жашоого үмүт берип, неберелер менен, балдар менен ырдагыла, бийлегиле, өзүңөрдүн талантыңарды көрсөткүлө, талант эч качан кеч болбойт деп бизге ошол акыл насаат үйрөтүп, алга карай үндөгөн Айдай Алмазбекова кызыбызга чоң ыраазычылык билдирем дагы бир ирет. Ошо толгон экөөбүз ошол проекттен катышып калдык. 2 ай бизде репетицияда жүрдүк, 2 айда. 2 айда. Бир жумада 3 жолу барып аттык. Айдай кызыбызга деле абдан оор болду. Чоң энелерди үйрөтүш деген абдан эле оор экен. Бирок ошондо дагы Айдай кызыбыз дипломат кыз экен да. Ар бир чоң эненин көңүлүн карап, оңго бурул десе солго бурулабыз, солго бурул десе оңго бурулабыз. Бий үйрөтүп атты да. Анан чогуу коллектив 15 бабушка бийледик, чоң энелер. Анан ага деле жеңил турган жок. Бирок ошол өзүнүн ишин сүйгөн үчүн ар бир энеге өзүнчө мамиле кылып, ар бир энеге түшүндүрмө берип атып, 2 ай бизде аябай аракет кылып даярдады. Анан Айдайдын даярдоосу менен биз подиумга чыктык. Эми сөздүн чынын айтыш керек, подиумга мен мисалы ушул жашка чыгып көргөн эмесмин. Анан биринчи жолу чыктык, баягы микрофондун сүрү болот, подиумдун сүрү болот деп дагы чоң энелер сүрдөп атты. Бирок мен 2 айымда бала бакчага барып турмун. Анан мектепте эле аябай лидер кыз болчумун да.
Бирдемени декламацияны аябай кыйын айтчумун. Анан эле баягы астыга тургандан окуучулар качат го. Мен наоборот окуучуларды, кыздарды түртүп астыга жулунуп чыгып, анан мен айтам деп ушундай эме бар болчу. Бирок кийин бир 3-класстан бир ыр жаздым. Анан ал убакта окуучуларды аябай ардактап, барктап, бизге тимиле аябай шык беришкен мугалимдер. Азыр ойлосомчу, ошолорду бир жылдайго же 2 жылдайбы мектептин кирип келген коридор стендке илип койчу да, илип койгон да. Ошону кийин мен бир эстеп жүрүп эле анан бир 2 эмеси эле эсимде калыптыр. Баягы 5ке 5ти кошуп мен бармак баштап санадым. Туура чыкса сандарым, эжейиме карадым деп. Дагы санай баштадым, жакшы окуй баштадым. 2 албайм деп тырышып 5ке окуй баштадым деп мен ошо 3-класстан жазыптырмын да. Анан кийин ошол кагазды мага эжейим берип атпайбы? Кыргыз тилчи Гүлпарым эже бейиш осунан өтүп кетти. Эже мактап мени ушинтип, ай сенде деген момундай талант бар, сен деген момундай ыр жазышың керек, сен минтишиң керек деп мага аябай ушундай шык берип. Анан эле ыр жазбай эле той топурда эле кыргыздык билесиң, каалоо тилекти айтып эле анан ар бир той ээсине жакшы ырларды жазып эле, бирок ошону сактабай эле жүрө бериптирмин да. Баягы окка тирелик билесиң да. Анан 20-жылы коронавирус болгондо үйгө отуруп калбадык баарыбыз. Аябай чоң жоготуулар болду. Канча деген өкүнүчтүү күндөр болду. Тууган урук, куда сөөк, достор, эмне деген адамдар ойдо жок жерден кош айтышты. Анан мен тиги курдаштарым ыйлай башташты, туугандар ыйлай башташты. Анан ошолорду кой көңүлүн көтөрөйүнчү деп эле ар бирине ыр жазып, азыр WhatsApp болуп жакшы болбоду. Аны WhatsApp менен голосовой жиберип, анан алар кайра мага ыраазычылыгын айтып, анан ушинтип курдаштары жакшы ырларды жиберсем күлүп, анан эле башташтай чогултчу ырларыңдай, чогултчу бирдеме кылып чыгарчы деп. Анан эле күйөө балам дагы мени үгүттөп, апа жакшы ырларыңыз бар, алардын туулган күнүндө, неберелерим туулган күнүндө куттуктайтам да. Анан мен чыгарып берейин, спонсор болоюн. Ой жок, мен өзүм деле чыгарам. Жок, мен чыгаргым келип атат. Сизге тиги атак чыгарбайт экенсиз деп. Анан ошентип эле 20-жылдан баштап ырларды чогултуп, анан быйылкы жыл толгонай айткандай ак жол той жыл болду, 24-жыл. 5-январда мен өзүм кичимекеним Күрпүлдөк деген айыл болот. Чүй областында, Жайыл районунда, Панфиловский райондобуз. Анан эне жүрөгү десем андай китеп бар дейт. Балдарым арнасам, неберелерим ардасам, ушундай бүт эле окшош китептер көп экен да. Анан эмне темасын таппайм да. Китептин аталышын таппадыңыз. Китептин аталышын. Анан бир күн ойлодум, мен өзүм эле кичимекеним, ошоктон өсүп чоңойгом, Күрпүлдөгүм жылдызым деп эле атап койбоймунбу? Айылыма ушунчалык, мен мисалы айылым ушундай, өзүм патриот кызмын. 32 жылдан бери ошо айылыма спонсировать этип, эч нерседен калбай, колдон келген жардамымды бергенге шашам да. Анан ошо айылымды эле даңазалап, Күрпүлдөгүм жылдызым деп коеюнчу десем, аябай жакты. Ай Күрпүлдөгүм жылдызым деген китеп жок депчи. Анан ошо менен Күрпүлдөгүм жылдызым деп 5-январда творческий вечер берип, открытиясын кылдык, ачылышын кылып, Асылбек Өзбеков агайыбыз алып барып берди. Ушундай сонун кече өттү. Анан эле китеп чыккандан кийин эле үйгө отура албай калдым. Бир өзүңчө бир мындай башкача бир жашагым келип эле, жаңы дем келип эле, жаңы күч келип эле десем эле баягы мен эстедим. Проектке катышып көрбөйүнбү, чоң энелер сулуусу деп эле жазып атты эле деп, анан телефонду кайра иштеп таппайм, анан 1-2 күндөн кийин таап алдым. Көрсө Айдайдын мага жиберген голосовой бар экен. Эже ушундай бизде проект бар, келип катышпайсызбы, өзүңүздү сынабайсызбы деп. Анан чалдым. Чалсам эле келиңиз, 2 ай репетицияда жүрөсүз, коркпой эле коюңуз. Андан кийин бир дагы чоң эне мындай көңүл бурулбай калбайт деди. Ар бир чоң энеге номинация бар деди. Ошон үчүн деле мындай капа болбогула, баягы номинация албай калбайм деп. Ар бириңерге белек бар, ар бириңерге көңүл бурулат деди. Анан катыштык, ошол жактан 2 ай жүрдүк репетицияда. Фото студияга барып, өзүбүздү аябай бизди эле сүрөткө тартып, ары каратып, бери каратып, апалар биринен өткөн, бири сулуу, биринен өткөн, бири таланттуу, ушундай конкурент аябай чоң болду элечи.
тим эле сонун чоң энелер катышты. Акылдуу десең акылдуу, 2 айда курдашта болуп калдык бири-бирибиз менен сүйлөшүп, сырдашып, ушундай жакшы жаңы тааныш, жакшы адамдарды таптык да. Чоң апалар сулуусу деген сынак сиздерди достоштуруптур, андан сырткары ичиңиздерде көп жылдан бери катылып жаткан, ушул нерсени жасасам деп жүргөн талантыңыздарды, кыялыңыздарды орундатыптыр. Анан негизгиси чыгармачылык бул адамга дем, күч, шык берет да. Ошон үчүн дагы сиздер катышканда баягы кайра катышкың келип, сиз өзүңүз айтып калдыңыз го, китеп жазгандан кийин отура албай калдым деп. Чыгармачылык деген ушундай жакшы нерсе, ары бир адамга дем, шык берет. Анан мурдакка караганда жаркылдап, жайнап, көңүлүң көтөрүлүп калат да. Ошон үчүн дагы сиздер мына ошол эмеден сынактан бири-бириңиздерди таап, анан арадан убакыт өтсө дагы мына ушинтип достошуп жүрөт экенсиздер да. Анан Тогунай айым, сиз айтып калдыңыз кинолорго катыштым деп. Эми кыскараак айтып бериңиз. Себеби бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Кандай кинолорго катыштыңыз? Себеби өзүңүз айтып калдыңыз, мен кичинекей мезгилимде атама айта албачу элем деп, анан кыялыңыз орундалыптыр бирок. Орундалды. Бул кинону сүйгөндөр эле аткара алат экен дейм да. Азыр мен драм театрларынын ар бир жеринде иштеп аткам. Мисалы бизде Арсен Өмүралиев атындагы, Шаршен Термичков жана Кыргыз драм театры атын унута калдым билчү. Ошолордо иштеп жүргөн эмгеги чоң, кино жаатында деги эле койчу, ушу чыгармачыл адамдардын эмгеги аябай зор да. Мисалы үчүн бизде эле мындай адам болгон менен баягы кино жаатын сүйгөн үчүн баягы роль чыгып калса экен, мейли массовка болсо деле барсак деп мындай өзүбүздүн каалаган тилегибизди орундап атабыз да, ошол деле бир топ эмгекти карап туруп баалайсың да алардын эмгегин. Анан мага окшогон, Бейшегүлгө окшогон адамдардын баарын эле келе кал, тартыл десе барбайт койчу, ага деле талант керек, ал бул деп. Ансагандай баягы көдөндө талант болбосо болбойт экен да. Ошон үчүн муну да сүйө билген эле адам дагы бар экен. Ал возрастыңа, жашыңа карабайт да, талант любой маалда ачылып кеткиси келсе, ачылып кетсе, кандай деп коет? Бир жылдыз жанса, жарык течет да, любой момент. Ошон үчүн жылдызыбыз ар дайым жанып турсун. Ошол эми мен баарына ийгилик каалайм, тез соолук каалайм. Мен мына быйыл эле могу жеңи тарыхый тасма Жеңи жок менен көк сулуу тартылго, Мурат Мамбетов, Берзат Ичке ошолор. Ошондо үч эмчек айылын жана тоолорун аралап тартылды. Ошондо мен жана аласчы аялдын роль тийгенде эле бактылуу болуп, ушинткем. Рахмат аларга да. Жакшы роль келиптирсизге. Иштерине ийгилик. Анан могу Бейшенен тамамын алдында деген кинодо дагы жүрдүк, ошо 1-2 күн жүрдүк, жана темир жолду тартканда, бирок мындай да артында жана поездде жана ким чуркайт го, кыз Мадалина, ошондо мен шубачам туруп калган жерим эле чүкүп калганда, ал жерде көп тартылганда аны Руслан Акун балам деле тиги өзүнчө кино кылып кыскача неме кылып койсо деле жарайт да. Анткени көпкө тартты эле да, поездди ары бери жылдырып, солдаттарды бастырып, багы илгерки эмени чагылдырды эле да. Шазар көп да саналса. Ооба, кинодо ушундай кадрлар аябай көп алынат, көп убакыт кетет, көп эмгегиң сарпталат. Анан баягы монтажын жасап келгенде кыскарып, анан деп каласың да. Анан мен сизге аябай баа бердим. Ушул жашыңызда анан болгондо дагы, азыр сиз айттыңыз да, актерлук чеберчилик боюнча сабак алып окудум студиядан деп. Анан бизчилеп шаарда турбайт экенсиз, ысык атада турсаңыз дагы, жок мен өсүшүм керек, мен үйрөнүшүм керек деп атайын сабактарга келип, өзүңүздү өстүрүп, жашооңузду баягы шаңдуу, жарык кылганга өзүңүз аракет кылып жатыптырсыз. Анан өзүңүз эле эмес, айланаңыздагыларга дагы ошол нерсени үйрөтүүгө аракет жасап жаткан экенсиз. Аябай мындай мынакей кээде бизде шылтоо болуп калат да, жетишпей жатам же бара албайм деп, сизди көрүп анан мисалы башка телекөрүүчүлөр дагы болду, жок мен дагы турайын дагы бүгүндөн баштап жасайын дейт болуш керек сизди көрүп. Коомдук иштерге аралашып жүрүш керек да. Анан талант, ар бир адам эле таланты менен төрөлгөндө
анын 99-у эмгек деп коет го. Туура. Эмгектениш керек. Сөзсүз ошо бир нерсеге максат койсоң, ага жетиш үчүн ар дайым ошого эмгек керек да. Ошо туура. талыкпаш керек, эмгектениш керек. Айтурган Темирова айтып калгандай, өзүмдү ошондой эле сезем мен. Бир интервьюсунда Айтурган Темирова кыргыз эл артиси, актрисабыз айтканда, ошол такыр эмемде да, галереямда да жүрөт да, эме деп айтканда, эме дейт, не бывает, эме дейт да, маленькие роли дейт, бывает маленькие актеры дегендей, мен ролдорум чоң, мен кичинекей актер, актрисамын. Туура. Эми Бейшегүл эжеке, сиз ыр жазып анан китебимдин ачылышын жасадым дедиңиз. Чындап эле китебиңиздин аталышы дагы өзгөчө экен, Күрпүлдөгүм жылдызым деп. Эми ошол китебиңиздин арасынан 4 сапырды биз үчүн айтып берип коңуз. 4 сапыр кайсырды айтсам, Атайын келдиңиз, Атайын келдим. китебиңизди баягы кандай ырлар бар экен, биз бир аз баамдап көрөлү дегеним да. Жолдошумдун аты Жамалбек. Ошого тамаша түрүндө ыр чыгаргам. Айрден дагы ырдап берсем коноктун баары күлдү. Өзүмдүн жан дүйнөмө кирип алып, өзүмчө өйдө ылды аңтарамын, бардыгын бир баштыкка түйүп алып, буга мен башым жетпей таң каламын. Кээде мен кыз боломун кылыктанып, кат-кабар күтүп турам сылыктанып, мага кер кубанычтуу бир сөз келсе, мемиреп мен ошондон жашарамын. Жакшылыкка чуркайттай маягы, кат-кырыгы биз көргөндөй баягы. Сонун экен, эң башкысы жолдошуңузга арналган экен. Жакшы калып калды. Кое турайын. Жакшылыкка чуркайттай маягы, кат-кырыгы биз көргөндөй баягы, көңүлдөрдү көтөргөнгө дем берет, көп жашасын Жамалбектин аялы. Аягы жакшы бүткөн экен, Ошо аягы жакшы бүткөн. Ошо аягы жакшы бүткөнү коноктун кол чабай күлүшүп. Туура. Жамалбек байкем сонун кылып айтып келе атат эле, анан аягында эми өзүн кошпойт, көп жашасын депчи. Жакшы. Эң негизгиси таң эрте бүгүн телекөрүүчүлөргө дагы баягы жылмаюу тартууладыңыз. Ыраазычылык билдирем. Анан ушундай калемиңиз курчубасын, дагы далай ырларды жазыңыз. Экөөңүздөр тең ошо небере, чебереңиздер менен, уул кыздарыңыздар менен мына ушундай жакшылык күндөрдө жүрүңүздөр. Анткени ар бир эненин кыялы, тилеги, максаты уул кыздарынын менен чогуу жүрүү, алардын жакшылыгын көрүү го. Сиздер дагы мына ушундай бактылуу, дөөлөттүү, каарлыкта жашаңыздар. Сиздерге ыраазычылык билдирем. Кадырман телекөрүүчү, бүгүн бизде конокто жылдын чоң апалар сулуусу 2024 сынагынын жеңүүчүсү, гран-при ээси Бейшегүл Умиталиева, ошондой эле жылдын чоң апалар сулуусу 2024 сынагынын боорукер апа номинациясынын ээси Толгонай Каскенбаева бүгүн бизде конокто болду. Биз болсо көрсөтүүбүздү кийинки коногубуз менен кайра улантабыз. Сиз болсо бизден алыстабай, биз менен бирге чогуу бирге болуп туруңуз.